Кечээ 20-ноябрда Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземи болуп өттү. Бул чемпионатка тандап алуу иштери 3 жыл мурда башталып, 32 өлкөнүн курама командалары тандап алынган. Алар аталган өлкөдө атайын оюндар үчүн курулган 8 стадиондо 8 квартет болуп бөлүнүп мелдешишет. Анда А тобу — Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланд. В тобу — АКШ, Англия, Иран, Уэльс. С тобу — Аргентина, Сауд Аравиясы, Мексика, Польша. Д тобу — Франция, Австралия, Дания, Тунис. Е тобу — Испания, Коста-Рика, Германия, Япония. Ф тобу — Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия. G тобу — Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. H тобу — Португалия, Гана, Уругвай, Түштүк Корея. Командалары мелдешип 1-8 оюндарына кайсы өлкө чыгары маалым болот. Алдыда сиздерге бүгүн А тобунда оюн көрсөтүүчү Сенегал жана Нидерланд мамлекеттеринин курамы тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Сенегал мамлекетинин башкы машыктыруучусу Алиу Сисе. Ал чемпионаттын эң жаш машыктыруучуларынын бири, болгону 46 жашта. Бул ирет Сенегалдын курамында дүйнөлүк футболдун жылдызы Садио Мане жаракатынан улам ойнобой тургандыгы белгилүү болгон. Курама команданын капитаны 31 жаштагы Калид Кулибали, Челсинин коргоочусу, Италиянын А сериясында татыктуу өлчөмдө жеке сыйлыктарды топтой алган оюнчу. Сенегал курамасы 2002 жылы дүйнөлүк чемпионатта эң жакшы натыйжасын көрсөткөн. Ошол жылы алар биринчи жолу турнирдин 1-8 финалдык баскычына катышып, Туркияга кошумчу убакытта 1-2 эсеби менен утулуп калган. Ал эми Нидерланд мамлекетинин башкы машыктыруучусу 71 жаштагы Луи ван Гал. Ал чемпионаттагы эң жаш улуу машыктыруучу болууда. Деген менен Луи ван Гал буга чейин Голландиядагы 2014 жылкы дүйнө чемпиондугунун курама команданы жарым финалга чейин алып чыга алган. Курама команданын лидери Мемфис Депай. Барселонанын чабуулчусу жаракатынан улам дүйнө чемпиондугуна катыша албай калышы мүмкүн эле. Бирок команданы ансыз элестетүү өтө кыйын. Депай Нидерландияда гана эмес, бүткүл европалык тандоо раундунун эң мыкты бомбардири болуп эсептелинет. Анда ал 12 голу бар англиялык Гарри Кейн менен бомбардирлер тизмесинде биринчи орунду ээлеген. Нидерландия курама командасы жөнүндө дагы бир кызыктуу факт. Алар дүйнөлүк чемпионаттын финалында 3 жолу ойноп, бирок эч качан жеңишке жетишкен эмес. Эскерте кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 18 декабрга чейин уланат. Бул убакыт аралыгында биз сиздерге чемпионаттын жүрүшү боюнча маалымат берип турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.